Assalamu alaikum YouTube көршілер, Тұрар ТВ-нің көршілері. Барыңыздардың құтман күніңіздер менен. Талас обласы, Манас районы Покровка бұл туғандар. Покровкада бұл Пушкинден келатқанда, мына Покровка кирип аткан главный трасса бұл. Ушул трассада бұл жақта Победа көчөсү бар. Анан дагы экинчи Победа көчө бар экен бұл жақта. Негизи центральный жакка кайрылган экен. Бұл тарабы Больница жакка кайрылган тарабы экен. Анан центральный жакка кайрылган тарапта туғандар там сатыкка чыгып атат. Баратканда эле биринчи там алдагы көрүнүп турган. Анан общий аянты 20 сотик тамдын. Азыр барып силер көрсөтүп берейик. Толук маалыматын берип тегерегин көрсөтүп берейин. Анан баазын айтабыз буюрса. Мынакей. Ушул трасса менен кирип келсеңиздер болот. Ушу магазин жанында. Мына туугандар сатыла турган там ушул там мынакей. Трассанын эле жакын. Мына чыгып кетсеңиздер, анан бул жакка центрга чыгып кетесиздер. Улица Болот Шер деген аталган экен, кыргыз аты. Ушул там бисмилля деп кире экен эмесе. Буюрса мынакей корозуна кирдик. Киргенде эле силер көрүп тургандай, бул там анан эшиктин астын бар ушундай стяжкаланган экен, бир тегиз болуп. Бул жагында ушундай капталынан навес, сарай ушундай эле кете берет экен. Сиздерге мына бир чекесинен айландырып келейин, анан үйдүн ичине киребиз буюрса. Эң негизгиси бул жакта суу бар экен. Суу киргизип койтур үйгө. Анан үйдө душ бар буюрса, жакшы. Эң биринчи бул капталы ушундай очоккан экен. Мынакей. Да погреби айткан, унутпай. Бул жакта да погреби бар экен туугандар. Мынакей. Анан бул жерге тапчан кылып дагы отурсаңыздар болот экен. Чакан тапчан. Бул жагы болсо көмүр гана экен, көмүр отун жинап койсоңуздар болот. Мынакей. Бир талай эле көп отун анан көмүр батат экен бул жага. Сыртын оңой кылып соңун койтур, кооздоп. Туугандар, бул жакта сарайы. Мынакей, бир уй байлап коесуңдар, анан бул жака койду, кой бир койсоңуздар болот. Уй багам десеңиздер, дагы условияны кылып алсаңыздар болот бул жака. Бул жагы ушундай, кийинки каптал жагы летний экен. Анан койлор ушу тешиктен чыга берет. Эшик бар, тешик бар бул жакта. Ушу тешиктен чыга берет, анан бул летний экен, навес. Малдарга. Ушунтип эле кетебиз. Отун жинай турган нерселери, мындай өрүктөрү, анан огород негизи бул жакка айдалбаптыр. Айдабаптыр көп жылдан берчи. Өзү жумушта иштегендиктен ушундай экен. Анан этеги көрүнүп турат мынакей. Бул круговой сетка менен тозулган бул жак. Сиздер көрүп тургандай, мына тетиги теректер бул жакка карайт экен, майда теректер. Мына ушунайынан круговойунан сетка менен тозулган туугандар, мына круговойунан. Огород болсо күчтүү. Бокто төгүлөргөн, бирок айдалган эмес. Мындай бактары бар, өрүктөр артында. Ошондой. Үйдүн размери 10-12 болгон размер, азыр буюрса ичине киребиз. Наркы капталында көрсөтүп берейин. Келечекте бул жактарды навес кылып, ушундай нерсе кылып алсаңыздар болот экен. Мына суу кирген, бул жакка да кирген. Үйдүн артында септик бар. Септик ошо тарапта. Анан бул жакта баня бар экен туугандар. Баняны да иштеткен эмеспиз дейт, негизи иштейт экен баня. Анан бул жакта да складдар. Майда чүйдө коюп койсоңуздар болот. Бул капталында тоокканасы. Токтор ушул жерде турат. Анан негизи кичинекей ушундай жол бар экен. Мал баксаңыздар, ушул арты менен өтүп кетсеңиздер болот экен ушул. Негизи ушул жерге чейин экен чегара. Анан ушул жерден бирдеке кылсаңыздар болот да. Ушундай там ушундай жаңы лис менен жабылыптыр. Сиздер көрүп тургандай. Буюрса үйгө кирейик. Бар аккуратный экен, жакшы. Тыныч жер. Мынакей, бисмилля. Киргенде эле бул жакындагы чакан кире беришик. Анан жаңы кошулган жер экен, негизи бул жак душевой го деп. Анан буюрса да үстүнө жаап коет. Ушул эле калыптыр.
мынакей душевой даярдап жасап койгон баардыгын кафелдеп. Буюрса жанында эле жууна тургандар эле калыптыр. Анан үстүн пластик менен жаап койсо болот болду. Калган баардыгы даяр. Суу кирген. Мустаксыз жылуу суу баардыгы бар. Кийим кийизи бул жака киргенде эле бул жакта умальниктер ушундайлар бар. Ошол жерден тамак бышырып, анан бул комнатага отуруп тамактансаңыздар болот. Кенен узун. Үй негизи натуральный кум шубакталган, акталган, ошондой мурункундай эле экен. Жакшы тияктан тамак бышырып, берден келип, кенен отуруп тамак жей бересиздер. Бул жака телевизор кое аласыздарбы? Негизи бул жакта турат экен. Кийинки комната бул жакында печка. Бул обороттор кенен экен. Чоң холл экен бул жак. Контрамага жакшы иштейт экен буюрса. Азыр негизи көп контрамагалар бузалып өкүнүп атат. Негизи бул иштейт экен жакшы. Анан бул жагына жатаканасы. Коноктосоңуздар да болот кенен. Мынакей сиздер көрүп тургандай айнектери 2 кабат айнектер экен мурунку. 2 кабат мойдон турган экен азыр. Анан дуал, калың дуал бул. Контраманкасы. Ошол туугандар, ошол 4 бөлмөлүү үй экен. Буюрса үй менен тааныштык. Азыр сыртка чыгып баазын айтайык. Жакшы. Тегерегин да көрдүк. Тегереги да жакшы экен. Буюрса ушул автоматтар душка кирет. Бул жакта кенен месталар бар. Туугандар, мына үйдү көрдүңүздөр, тегерегин көрдүңүздөр, трассага жакын өтө сонун жерде экен, сонун жерде жайгашкан туугандар. Анан бунун баасы $20,000 сурап атат. Элдикине окшоп $30-40,000 дебейт. Анан дагы булдан да кими бар. Бунун дагы ипотека аркылуу ушинтип алсаңыздар болот экен, через банк аркылуу. Экранда телефон номери турат, ээзинин ошого байланышып дагы келишсеңиздер болот. Туугандар, дагы ошо Покровкада Манас районунда болсоңуздар, келип көрүп кетиңиздер үйдү дагы. Жакшы экен.